Саламатсыздар, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Француз президенти Франсуа Олланд өкмөттү кетирип, өкмөт башчы Мануэль Вальска жаңы өкмөт курууну тапшырды. Президенттин кеңсесинен кабарлангандай, жаңы өкмөт бүгүн түзүлүүгө тийиш. Франциянын экономика министри Арно Мотенбур жаңы экономикалык саясат жүргүзүүнү талап кылып, Германиянын бюджеттик чектөө саясатынын артынан жүрүү кризиске алып келерин эскерткенден кийин өкмөт кызматынан кетирилди. Сурамжылоолор президент Олланд жана өкмөт башчы Вальстын рейтинги төмөн экендигин көрсөтүүдө. Палестин бийликтеринин маалымдоосу боюнча Газага Израилдин абадан соккусунан 10 адам мерт болду. Рейтер маалымат агенттигинин кабарлоосу боюнча 25 августта Газадагы 13 кабаттуу үйгө 4 ракета тийип, андан 20 киши жарадар болгон. Палестин тараптан да Израилдин аймагы аткыланганы кабарланды. 8-июлдан бери жүрүп жаткан согушта 2100 палестин, 68 Израиль жараны өлгөн. Пакистанда өкмөткө каршы митингдин лидерлеринин бири динаятчы Тахир ул-Кадри премьер-министр Наваз Шариф 48 сааттын ичинде кызматтан кетпесе өлүмгө барарын дүйшөмбү күнү билдирди. Миңдеген митингчилердин алдында чыгып ак кепинди көрсөтүп, муну өзү же Наваз Шарифтин өкмөтүнө буйруганын айтты. Оппозициянын экинчи тобунун лидери Имран Хандын ультиматуму да дүйшөмбү күнү аяктаган. Оппозиция лидерлери парламент жана өкмөт имараттарына чабуул коюуга талапкерлерин чакырышы мүмкүн экендигин байкоочулар белгилешүүдө. Өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган митинг Исламабадда 15 августтан бери жүрүүдө. Ирактын түштүгүндө жана Багдадда орун алган террордук чабуулдардан кеминде 54 киши мерт болду. Багдаддын чыгыш жагында шииттер жашаган аймакта жардыруулардан 22 кишинин жаны кыйылган. Сунниттер жашаган аймактагы жардыруудан 5 киши мерт болгон. Кербала жана Хила шаарларында шииттер жашаган жерлердеги жардыруулардан 23 киши өлгөн. Бул жардыруулардын толкуну Багдаддын түндүк чыгышында шииттердин кошуналары 70 сунниттерди өлтүргөндөн кийин пайда болду. Япониядагы Хиросима шаарындагы жер көчкүдөн жабыр тарткандардын саны 52 кишиге жетти. Андан сырткары 28 адам дайынсыз жоголгон деп айтылууда. Дүйшөмбү күнү кырсык болгон жерге Япониянын премьер-министри Синдзо Абе келип, бузулган үйлөрдү көрүп, жабыр тарткандар менен чогулушту. Абе ага чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын катуу критикасына кабылган. Алардын айтымында премьер-министр кырсык тууралуу уккандан кийин да курортто 1 саат гольф ойноосун уланта берген. Менин 2 кабаттуу үйүм бүт бойдон жараксыз. Мен аялымды жоготтум. Аны сактап кала албаганым үчүн терең кайгыруудамын, дейт жабыр тарткандардын бирөөсү. Куткаруу иштери 6 күндөн бери жүрүп жатат. Кырсык катуу жааган жамгырдын натыйжасында келип чыккан. 160 миңден ашуун жашоочуларды көчүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Түштүк кореялык Эжи Ким пианинода ойнойт. Анын көзү азиз. 13 жашында ал толугу менен көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Кээ бир ноталарды Брайлдын тамгаларынан которуу кыйын. Ошондон улам Эжи Кимге ноталар түзүлүшүн 3 өлчөмдүү графика тилине которуу идеясы келген. Ал АКШнын Висконсин штатындагы университеттеги кандидаттык диссертациясында ушул темага багыштаган. Бул аспап көзү азиз балдар үчүн музыка дүйнөсүнө жол ачат деп ишенем, дейт Эжи Ким. Азыркы учурда Брайлдын таблицасы музыкалык аспаптарда ойноого ыңгайлаштырылган эмес. Бул системаны өнүктүрүүгө толук мүмкүн. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.